Акин Токталиевдин сөзүнө Камчыбек Кыдыршаевичтин жообу. Акин Токталиевдин ордуна келген адам менен мен эч качан көрүшкөн да, сүйлөшкөн да эмесмин. Токталиев мени койдурду деп ойлоп жатат окшойт. Мен тетересинче Токталиев менен Токтомушев калсын деп жүрөм. Билип билбей эле сүйлөй бербесин да. Ага өздөрүнүн кишилери ушундай мамиле кылып жатат. Менин эч кандай тиешем жок. Акин Токталиев мындайча билдирүү тараткан болчу. Азыр Максат Ажы эки тараптын муфтийлик үчүн болгон күрөшүнөн улам камалып отурат. Бир тарапта Жапаровдун Бурканов деген кеңешчисинин адамын, экинчи тарапта Камчыбек Ташиевдин адамын муфтийликке коюу аракетинен улам мындай башаламандык болуп жатат. Жураев Абдышукур. Шайлоодо бир партияга 155 миллион жумшалган. Жапаров Максат Ажынын кармалышы тууралуу. Муфтияттын кассасын текшере келгенде ажылык сапар үчүн чогулган акчанын 8 миллион долларга жакыны жетишсиз болуп чыккан. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров КТРКга маек куруп жатып билдирди. Мамлекет башчынын айтымында президенттик кызматка киришкенге чейин ант берүү аземинин алдында дин өкүлдөрүнүн чакыруусу менен эски мечитке барган. Анда тараптардын талашы талкууланган. Мечитке барсам дин чөйрөсүндөгү 7-8 аксакал бар экен. Кийин Абдышукур Нарматов келди. Муфтий өзү дагы болду. Уламалар кеңешинин мүчөлөрү, текшерүү комиссиясынын башчысы Бакыт Нурдинов катышты. Ошол жерде 4-5 саат сүйлөшүп отурдук. Нааразы тарап муфтийде туура эмес башкарып жатасың, экинчиден акчаны жеп койдуң деп айыптап жатышты. Муфтий отчет бер десе бербей, текшерүүгө киргизбей жаткан экен, деди Жапаров. Мамлекет башчы дин аалымдарын ынтымакка чакырып, муфтийди шайлоону убагында өткөрүүгө чакырганын билдирди. Шайлооңор 2 айдан кийин болот экен. Азыр ызы-чуу болбой апрелде шайлооңорду өткөрүп алгыла. Азыр 2-ге бөлүнүп чабышып отурсаңар туура эмес болуп калат. Өзүңөр маданиятты үйрөтө турган адамсыңар да. Мага ишенгиле, силерге бухгалтер жиберип кассаңарды текшертип берейин десем, макул болуп тарап кетишкен, деди президент. Садыр Жапаров кийин муфтиятка бухгалтер жибергенин, ал комиссия менен биргеликте иштеп, натыйжада чындап эле акча жетишпей жатканы аныкталганын айтты. Былтыр ажылыкка барабыз дегендерден 16 миллион доллардай чогулган экен. Текшергенде чындап эле 8 миллионго жакын доллар жетпей калган. Көрсө алар ажылык сапарга баруучулардын 7 миллион 700 миң долларын сомго айлантып киреше алуу максатында банкка салышкан экен. Бирок алар пайда көргөнгө чейин доллар 15 сомго өсүп кеткен. Натыйжада пайда көрмөк түгүл чыгым тартып калышкан. Тагыраагы чыгым 700 миң доллардын тегереги болуп кеткен, деди Жапаров. Мамлекет башчынын айтымында мындан сырткары 2020 жылдын август айында ошол эле ажылык сапарга баруучулардын акчасынан 155 миллион сомду бир фирмага берилди деп туруп, шайлоого катышкан партияга салып жиберишкен. Эл акчасын талап кылса, жарымы берилип, жарымы дагы деле бериле элек экен. Ызы-чуу мына ошондон чыгып жатат, деди президент. Райымбек Матраимов коррупционер экенин моюндады. Сот ага 260 миң сом айып салды. Бишкектин 1-май райондук соту 11 февралда мурдагы бажычы Райымбек Матраимовдун бажы кызматындагы коррупцияга байланыштуу ишин карады. Матраимов өз көрсөтмөсүндө ага коюлуп жаткан күнөөнүн моюндарын билдирди. Ага коррупция беренеси боюнча айып тагылган. Айыпталуучу тергөө менен кызматташууга макул болгондуктан териштирүү жүргүзүлбөстөн дароо жарыс сөзгө кезек берилди. Прокурор Матраимов мамлекетке келтирген зыянды толугу менен кайтарганын жана ага 260 миң сом өлчөмүндө айып салууну өтүндү. Райымбек Матраимов түштүк батыш жана түндүк чыгыш бажысынын башчылары Нурлан Раджабалиев менен Абдыбахат Борунбаевга каршы көрсөтмө бергендигине байланыштуу аларга коррупция беренеси боюнча кылмыш жасаган деп шектелгендиги жөнүндө маалымдар болушкан. Аларга айып тагылып, иш сотко жөнөтүлдү. Кызматташуу келишиминин бардык шарттары аткарылды. Матраимов кылмыш ишин иликтөөгө жигердүү жардам берди, деди прокурор. 1-май райондук соту прокуратура өкүлүнүн өтүнүчүн канааттандырды. Мындан тышкары соттун өкүмү күчүнө киргенден кийин анын өлкөдөн чыкпоо тууралуу бөгөт чарасы күчүн жоготору айтылды. Ошону менен катар Матраимовдун мүлкү жана банк эсептери камактан чыгарылмай болду. Райымбек Матраимов бажы кызматынын башчысынын экс орун басары, клуб, азаттык жана Кыргызстандан чыгарылып кеткен 700 миллион доллардан ашык каражат тууралуу журналисттик иликтөөсүнүн башкы фигуранттарынын бири. Болуп жаткан иштердин баарына Садыр Жапаров жоопту. Мындай пикирин Садыр Жапаровдун колдоочусу Бакай Кашкарбаев Facebook баракчасы аркылуу билдирди.
Өлкөдө болуп жаткан ар бир иш үчүн Садыр Жапаров жоопту. Ал 1 ай эл кыдырып жүрүп убада берген. Өлкөнүн тагдырына жооп берем деген. Мен азыр болуп жаткан окуя боюнча пикиримди билдирип коеюн. Менин мурда эле бир мусулман катары муфтиятка таарынычым бар эле. Муфтият динди өнүктүрүү боюнча эч кандай реформа жасай албай келет. Шариятка туура келбеген нерселерди токтото алган жок. Киши каза болгондо мал сойгонду да токтото алган жок, деди Кашкарбаев. Жалал Абад областынын Алабука районунда чек арада Өзбекстандын чек арачылары зым тосууга келгенде чыр-чыкты. Бул тууралуу жергиликтүү тургун Кадыркул Курманбек уулу Супер KG порталына билдирди. Биз Алабука районунун Көксерек айылындагы Кош Болот участогунун тургундарыбыз. Өзбекстан тарап барган сайын биз тарапка кирип келип жатат. Чек арада 4 күндөн бери ызы чуу болууда. Коңшу тараптын чек арачылары келип зым тарткан маамыларды орнотуу үчүн казуу иштерин жүргүзүп баштаганда жергиликтүү тургундар барып каршы чыкты. Андан соң алар кетишти. Ал жерлер негизи биздин үлүш жерлер. Эгер Өзбекстан зым тартып алса, ал жерлер өтүп кетет. Жергиликтүү жашоочулардын үнүн уккан эч ким жок. Аталган жерлер мурда талаш болуп келген. Эми аларга ким кол коюп уруксат берип койгонун билбей жатабыз, деди Кадыркул Курманбек уулу. Аталган маселе боюнча мамлекеттик чек ара кызматына маалымат алуу үчүн Супер KG порталы чалып, бирок байланыша алган эмес. Бектур Асанов: Сыймык Жапыкеев Жумалиевден да бай адамдар тууралуу эмнегедир ооз ача элек. УКМК менен Сыймык Жапыкеев элди алдап коррупция менен күрөшүп жаткандай таасир калтырууда. Бирок коррупция менен күрөш тандалма жүрүп жатат, деди 11 февралда Назар Ньюс маалымат агенттигине саясатчы Бектур Асанов. Бектур мырза, Сыймык Жапыкеев коррупция менен күрөшүүдө туура эле багыт алдыбы же күмөн санатууну жаратып жатабы? Сыймык Жапыкеевдин коррупция менен таза күрөшүп жатканына менин деле көзүм жетпейт. Анткени ал бир гана кишиге асылып, ошонун тегерегинде гана сүйлөп жатат. Мисалы, приватизациянын арты менен көп дүйнөгө ээлик кылган Жумалиевден да бай адамдар бар. Эмнегедир алар тууралуу ооз ача элек. Жалпы приватизация боюнча да иш козгоп, адилетсиз болгону боюнча сөз да айткан жок. Ошон үчүн Жапыкеевдин коррупция менен күрөшкөнү мага башынан эле шек санаткан. Демек, УКМК менен Жапыкеевдин мыйзамсыз байуу деген берене менен иш козгоп камагандарынан да маселе жаралашы мүмкүнбү? УКМК менен Сыймык Жапыкеев элди алдап коррупция менен күрөшүп жаткандай таасир калтырууда. Бирок коррупция менен күрөш тандалма жүрүп жатат. Эгер чындап мыйзамсыз байыгандар жана коррупционерлер менен күрөшө турган болсо, шаардагы, областтагы соода борборлору ачылган имараттарды дагы көз жаздымда калтырбашы керек. Айтайын дегеним, борбор калаадагы СУМ, Айпери соода борбору, Ош базары бир канча жогорку талапка жооп бербеген мейманканаларды кимдер алышканын да ачык айтып, аларды дагы текшериши керек. Тагыраагы мыйзамсыз байыгандардын баарына бирдей мамиле кылышпаса, элди ушундай жол менен алаксытабыз деген шоусу бат эле аяктап калат. Ошондой эле баарына тегиз мамиле кылышпаса, эл тарабынан жакын карада эле жөндүү дооматтарды угуп сокко алышат. Анткени буларга саясатчылар, бизнесмендер, коомдук активисттер кыжырдана башташты. Себеби УКМК менен финансы полициясынын аракети коррупция менен күрөш эмес, элди гана алдоого окшоп бара жатат. Эрмек Аматов: Саясатчылар бул жагын аша чаап алдыңар. Кашыктап чогулткан жаңы бийликтен аброюн Арзыбек Бурхановго окшогондор муфтийдин ордун бирөөгө алып берем деп чөмүштөп чачып алдыңар. Максат Ажы боштондукка чыгат, анын аброю мурункудан да бийик өсөт. Бирок кыргыз аалымдарын аброюн мусулман дүйнөсүндө тебелеп маскара кылдыңар. Жаштардын жана момун мусулмандардын мечитке болгон ишенимин алыстатып алдыңар. Элдин жаңы бийликке болгон ишеничин суутуп алдыңар. Сындырган абройду бүтөй албайсыңар. Деги саясатчылар колуңардан жакшы иш келбептир го. Муфтият мамлекеттик ишкана болбосо, мамлекет муфтиятка бир тыйын каржылабаса, муфтий ажылыкка берген акчаңарды каалаган убакта кайрып алсаңар болот десе, УКМКга жабыркоочулардан муфтийге каршы арыз болбосо, бул көрүнүш бир гана нерсени түшүндүрөт. Муфтийдин орду бирөөлөргө өтө керек окшойт. Максат Ажы күнөөсү болсо жооп берет, бирок бул нерселер 2010-жылы Раматылык Муратылы муфтийди кордогондой шайлоо оюндары болсо, жаңы бийликтин аброю, тамыры менен жок болот. Бирок эң өкүнүчтүүсү, бийлик коррупция менен күрөшөм же муфтийдин ордун бирөөгө алып берем деп динибизге сокку берип алды. Жаштардын, момун мусулмандардын аалымдарга, имамдарга болгон ишеничин алыстатып алды. Урматтуу коррупция менен күрөшүүчүлөр, муфтияттын миллиард өндүрсөңөр да кыргыз аалымдарынын, башка мусулман мамлекеттердин арасындагы бийик аброюн ордуна кое албайсыңар.
Мусулман дүйнөсүндөгү кыргыз аалымдары айлап жылдап чогулткан абройду тебелеп тепсеп таштадыңар. Биздин эмнебизди сыйлайт экен деп казак, өзбек жана башка Россия, Кавказдагы мусулман бир туугандарыбыз бул жагын аша чаап алдыңар.